марттын башында деген жер семирткичтерди сыртка чыгарууга бөгөт койгонсуздар, туурабы? Эмне себептен? Анан кайсы ИАЭСтин ичиндеби же андан тышкарыгабы? Элвира Жылырбековна, бизде негизинен уже 3-чү жыл болду. Ушундай бөгөт коюп туруп атабыз. Себеби өзүбүздө завод жок болгонуна байланыштуу келген минерал жер семиштерди башка жака кайра алып кетпесин, же болбосо реэкспорт жасабасын деген максатта ушул тыюу салынган. Быйыл да ошо тыюу салынган. Срок кайсы убакытка койдуңар? 6 ай. 6 айга. Айтсаңыздар, ошондо 2022-де Айыл чарба министри интервью берип жатканда, интервью бергенде 1 миллиард бюджеттен жер семирткичтерди сатып алууга бөлүндү деп айтканда, ошону кандай колдондуңар? Эмнени сатып алдыңар? 2022-жылы 975 миллион сом 1 миллиард бөлүнгөн, Жок, 975 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жана матрезерв аркылуу 975 миллион. Матрезерв аркылуу 975 миллион сомго 30 000 тонна аммиак селитрасы алынып келинмекчи. Жана ошол минерал, то есть госмамлекеттик резерв тарабынан келишим түзүлгөн, Уским санаат аркылуу. Жана ошол келишим негизинде былтыркы жылы биринчи партиясы келген 5 000 тонна. Тагыраак айта турган болсок 4977 тонна келген. Бирок алардын акчасы кымбат мезгилде, курс кымбат мезгилде которулуп калганына байланыштуу келген минерал жер семиштердин 1 килограммы 48 сомдон 52 сомго чейин туура келип калган. Жана ошондон бул маселе ноябрь айында кайра министрлер кабинетинин буйругу чыккандан кийин 30 сомго түшкөндөн кийин ошодон кийин сатылды. Биз жер семирткичтерди сырттан сатып алабыз, өзүбүздө чыгарбайбыз. Эмнеге өзүбүздө завод ачылбайт? Завод боюнча бүгүнкү күнгө чейин, эгерде алып кете турган болсок, 20дан ашык сунуштар түшкөн, долбоорлор түшкөн. Кээ бирлери каражат жетиштигинен, мисалга Кытай Республикасынан бир эки долбоор келген болчу. Алар келип туруп, тагыраак айтсак, мына Кызылкыя таш көмүр шаарынын жанындагы тегене көмүр кенинин жанында иштетүү боюнча завод куруу боюнча максат коюшкан. Бирок жалпы келгенде алардын шартына же болсун банктын шартына туура келбестен софинансированиени сурашат да. Ошондо биз тараптан софинансирование канча каражат деп сурашты эле? Алар софинансирование эмес, алар жерди сурашкан. Жер сурашкан, арендага эмес, менчикке. Ошон үчүн биздин шартка туура келбегенден бир завод курууга канча каражат кетет экен? Ошол мезгилде 300 миллион доллар болчу. 2016 жылдары. Жеке инвесторлор да табылбай жатат бизде Кыргызстанда. Сырттан эмес, кечиресиз. Сөзүмдү өлбөй турсаңыз, сырттан эмес, өзүбүздүн арабызда мамлекеттик кыргызстандык инвестор да чыкпай жатабы? Салам деген кишилер жокпу? Бар. Азыркы учурларда бизде мына... Эмнеге анда салдырбай жатасыңар? Жок, биз өздөрүнүн шартына байланыштуу, каражат жетишпегенине байланыштуу. Кыргыз Россиялык фонддон эмнеге андай каражатка, мындай грантка заявка бербейбиз? Жардам бербейсиңерби? Просто со стороны мындай картина түзүлүп атат да, сиздерге ошондой ичибизден ата мекендик өндүрүш салууга кызык, биздин айыл чарба министри кызыкта эмес дегендей бир картина түзүлүп атат да. Анткени бюджеттен канча чоң каражаттар, миллиардтап каражат бөлүнсө, значит вам выгодно, чтоб местный биздин ишкерлер ошондой заводдорду салбасын дегендей, мындай ошондой бир пикир түзүлүп атат да. Элвира Жылырбековна, былтыркы жылы Байдыхан жетекчиси Россия Федерациясы тарабынан бир компания менен биргеликте ушул биорганикалык карбамид куруу заводун пландаштырган жана долбоорду алып келген. Ошол долбоор боюнча Жалал Абад облусуна курулмакчы. Бирок Россия Федерациясынын, то есть дүйнө жүзүндө болгон акыбалга байланыштуу ошол россиялык инвесторлор өз максатынан кайтышкан. Ошон үчүн бул завод кайра курулган. Канчанчы жылы? Былтыркы жылы. 22-жылы болчу. 21-жылы башталып, 21 койгон, 22-жылы отказ болуп кетип калышы. Жок, ата мекендик өндүрүшчүлөргө орус жанакы российский фонддон жардам берип туруп салдыртпайсыңарбы? Айтып атпайм, берип атышат. Ошол мен мисал катары Байдыханды түшүндүрүп бердим да. Ошол Россия Федерациясы менен ушундай сунушталган болчу, бирок алар негизинен кайра баштатышкан. Бүгүнкү күндө запас канча бар? Жанакы азот, фосфор, калий, жер семирткичтер боюнча химиялык канча у нас вообще запастарыбыз канча? Жетишерликпи? Канча проценттин мындай запас
точно азыр бар деп айта аласыздар? Негизинен азотту заводдор негизинен абадан жана могу гумин деп коебуз, көмүрдүн кычкыл немесинен алынат. Ошон үчүн бул запастары белгиленбейт. Жана азыркы учурларда бизде фосфор же калий боюнча запастарыбыз бар. Ошол эле мезгилде азыркы учурларда табигый минерал, табигый жесемиштер деп айтабыз, глауконит, трепел деп, алар боюнча дагы изилдөөлөр жүргүзүп аткан. Сунуштар бар бүгүнкү күндө. Өздөрүн дагы сунуштар. Ошондо биздин дыйкандар толук кандуу, камсыз болушту деп айта аласызбы? Эгерде ошол ишке ашса, азыркы учурларда мына кече эле жакында дагы Нокат районунда Кытай мамлекетинен демилгечиме келип, азыр биздин өкүлдөр ошо Кытайга кеткен. Ушул боюнча да иш болуп атат. Ал жерде дагы гуминовый азот, гуминовый аммиак селитрасы, гуминовый карбамид боюнча куруу боюнча пландаштырылган. Жалпы көлөмү 500 000 тоннага чейин деп тур. Өткөн президенттердин бирөөсү айтыптыр да, это хорошо, что у нас нет химических удобрений деп. Деградация земель болбойт деп. Бирок химический удобрения жетишпесе деле баары бир деградация земель болуп жатпайбы? Сиздин жеке пикириңизде кандай? Это хорошо, что у нас их недостаточно? Или это плохо Айыл Чарбай үчүн? Эми деградация, жердин деградациясы негизинен химиялык препараттарга эмес, жалпы Эми мен президенттин сөзүн окуп алып ошону айтып атам да. географиялык жана климаттык шарттарга да байланышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде антропогенный деп коебуз. Биз технологиялар туура пайдаланбаса, ал сөзсүз деградацияга алып келиши мүмкүн. Ишкерлер үчүн кыйынчылыктарды түзөт, туурабы? Негизинен жер деградациясы ал жердин асылдуулугун азайтуу менен дыйкан фермерлерге түшүм алууга, жакшы түшүм алууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Анан биздин дыйкандар менен жакшы байланышта болсоңуздар, депутаттарга кат жазып атышат. Анан кымбаттап кетти деп өткөн жылы аябай ызы чуу болгонуңуздарды сиз да биз да билебиз да. Ошонун ортосунда ал ишиңер эмне менен бүттү? Быйылкы жылы айттык, биздин республикабызда бир 6-7 дайым иштечү ишкерлер бар, жана бир ассоциация, Кыргыз минерал жесемиштер ташып келүү ассоциациясы. Ошол аркылуу азыркы учурларда келишим түзүлгөн, 80 000 тоннага ошолор алып келип атат. Азыркы баалары, алардын баасы минерал жесемиш аммиак селитранын баалары түштүк региондо 30 сомдон 38 сомго чейин, түндүк региондо азыркыча 40 сомго чейин жетип атат.